күндө ушул 65 жаштан өткөн мектептин директорлору барбы? Бар болсо, саны канча? Урматтуу Зиядин Исламович, бүгүн 20% ашыгыраак бул 65 чегиндеги жана андан ары өтүп калган директорлор да. Анан 65 жашка келе жаткандары 37%га жакын да. Анан айтсаңыз, ошол мектептин директорлоруна менин билишимче ушул бир эле мөөнөткө келишим түзүлөт да, туурабы? Ошол эгерде кайсы мөөнөт, ошо канча жылга чейин? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен директор менен бир эле мөөнөткө, бирок абдан ийгиликтүү иштеп, анан так көрсөткүчтөрү болгон учурда 2 жолу гана, андан көп болбойт да. Анда эмне үчүн ошо нормалар сиздер сактабайсыздар бүгүнкү күндөчү? Себеби дегенде азыр ошол кээ бир мектептин директорлору бар бүгүнкү күндө. 2 мөөнөт эмес, 3 мөөнөт иштегендер бар, 4 мөөнөт иштегендер бар. Ушул жака бир тартип салбайсыңар, бир көзөмөл салып? Ова, урматтуу Зиядин Исламович, ушул бизде чоң көйгөй да. Ошон үчүн укукчулар да иштеп жатат. 2014 жылы өкмөттүн ушул токтому чыкканда, ошондон кийин жашнакай мындай эмеге салынганда, жөнгө салынган. Ал эми 2014 жылга чейин жанагы эмгек келишимин түзүп калган директорлор менен баягы укуктун негизинде эмнегедир дароо эмгек келишимин буза албайт экенбиз. Ошон үчүн азыр аябай ушул жакта иштеп жатабыз, анан сиздин сын пикириңизди кабыл алып иштейбиз. Ушуну мен дайым эле айтып келем, бирок эч качан кабыл албайсыңар да. Ушул тарапка тартип салгыла, тартипти киргизиш керек. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдунович, сиз дагы ушул айтып койсоңуз, 2014 жылы чыккан ошол өкмөттүн токтому. Бирок ошол токтом аткарылбай жатат да бүгүнкү күндөчү. Ушуну премьер-министрге бар айтып, ушул токтомдун нормасын карап көрүңүздөр ушунучу. Себеби дегенде ар бир жаш мугалим ал директор болгусу келет. А бирок мектепте директорлук орун бирөө эле. Ошондуктан ушул норманын аткарылышын колго алыш керек. Андан тышкары эмне үчүн ошол мен билем, эгерде директор жакшы иштеп аткан болсо, анда башка мектепке ротация кылып жылдырайлы ошол. Жакшы көтөрүлбөгөн, өнүкпөгөн мектеп болсочу, ошол мектепти дан ошол директор барып өзүнүн тажрыйбасын жумшап ошол жерде ал мектепти дан көтөрсүн. Ошондуктан мектептин директорлорун дан ротация кылыш керек. Эгер экинчи мөөнөткө кете турган болсочу, жакшы иштеген директорлор боло турган болсо. Ушунун үстүндө иштесеңиздер. Рахмат.